2025 жыл 24 март Түп району Карасайф айыл аймағына караштуу Тасма айылында ауа райынын температурасынын көтөрүлүшү жана жааган жаандын кесепетинен суунун деңгээли көтөрүлүп, айылдын ичине суу каптап жатат деген маалымат түшкөн жеринде Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ысык-Көл облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Карабаев жана ыкчам топ тартылган жерине бир даана экскаватор тартылып, азыр суунун угун буруу иштери жүрүп жатат. Аны бияра кичигине алып кетсең суу өзү мугун буруу. Бияққа келмекен бол, бияқ уже борды екен. Нарыққа хорғын соқты қайылдағы? Онда жолға түсіп тұр ғой. Азыркы жылда Тасма айылында ыкчам топ тарабынан айылдын ичиндеги тургундардын кура жайларын карап, тактоо иштери жүрүп жатууда.